Жакшылык Мырзабеков. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Ассаламу алейкум спорт сүйүүчүлөрү, жана ошондой эле өзгөчө ММА сүйүүчүлөрү. Бүгүн биз Альфа профи залына келип, биздин жаш таланттуу мыкты мушкерибиз Жакшылык Мырзабеков менен маек куруп кетели деп жаңы гана келген учурубуз. Азыр анда эмесе залга кирсек, чамамда машыгуу учуру азыр. Машыгуу учуру бүтсө, маек кылабыз, кызыккан суроолорубузду берип, анан кененирээк ачканы, кененирээк сүйлөшкөнү аракет кылып көрөбүз. Азыр жаңы эле намаз окуп бүтүшкөн учуру. Анда азыр кирип, анда маек баштасак. Ассаламу алейкум. Биринчи эле мынакей спортту дагы намазда калтырбай окуп убагында. Азыр биз келгенде намаз окуп жүрсөк, намаз кабыл болсун. Рахмат. Бул эме да спорт мындай эле нерсе да, бул чынын айтканда бул дүйнө эч нерсе мындай намаз, намаз да спорт бул убактылуу эле нерсе, намаз биринчи очередь намаз да биз үчүнчү бул дүйнөдө. Анда отуруп кенен маек кылсак анда, байкап көрсөм көп деле интервью маек кылбапсыз көбүнчө. Баягы Кыргызстандачы. Бир маегиңизди көрүп калдык, ал дагы ошо Эйсейдин официалдуу баракчасында маек берипсиз. Биринчи эле берилген суроо, Эйсейде беттешке чыгуу мен үчүн места деген кеста. Эмне үчүн Эйсей, мисалы, башка эле мушкерлер тууралуу UFC эмес, эмне үчүн Эйсей? Эми мага ушул кызык болуп, биринчи суроону бериңерли. Эйсей өзүңүздөр билгендей, Эйсейде баягындай аякта көбүнчө конкуренция көп биринчиден. Экинчиден ал жакта мындай мушташ зрелищный бойлор, мындай чисто мындай шоу жок, аякта мындай өздөрү деле айтат да, бизде эме депчи, мындай көп шоу эмес, көп мушташ депчи. Эйсейде өзү мындай карасаң, аякта чечен, мындай Кавказ элдери да баардыгы көбүнчөсү да, мисалы бир 70-80% кавказдыктар мушташат. Ошолор менен мушташ мен үчүн баягындай сыймык да, баягындай ошолорго көргөзүш болгондо, чечен дактар деле укмуш ушундай деп баягындай эме кылбай, мындай бизден дагы кыргыздар деп, кыргыз деп ошол жактан көтөрүлгүн келгенде, чечен дактарын үстүнөмдүк кылып баягындай ММА'де мисалы
кыргыздын күчүн көргөзүп ошол жакта баягы мушташкым келген. Негизи ал жакта силер айткандай баягы бүттүгү UFC же башка Америка деп ушундай кыла берет да. Ооба, именно. Бирок ал бизде ал нерсе деле жакшы, анан кийин бирок убакыт өтүп атат, анан ал жака барыш өтө кыйын да. Биз жактан виза, ММА'де көбүнчө ММА анча каралбайт да, бизде олимпийский вид спорта эмес болгон үчүн аяка албайт. Анан көбү мындай убакыт уттурбай ошол жака эле баягы ошол жактан эле көргөзүм келген да өзүмдүчү. Бат-баттан мындай жаш кезибизде ошо эйсейди мечтать эттик. Биз эйсейде баягы мындай чын баягы футболкаларын сатып алып трёнка кылчык, ошондой болуп. Ошон үчүн эйсейди мечтать этип жүрүп бардык. Буюрса жакшы. Туура мен сиздин оюңузга толук кошулам. Себеби сиз биздин жаш мушкерлердин катарын толуктайсыз. Сизде алдыда келечек бар. Жаш демекчи биз сизди тааныйбыз билебиз, бирок көпчүлүк көрөрмандар билбеши мүмкүн, тааныбашы мүмкүн. Өзүңүздү алгач тааныштыра кетсеңиз, кайсы жактан болосуз, кайсы жердин кулунусуз, кайсы жылы төрөлгөнсүз, тааныштыра кетсеңиз алгач. Мен Мырзабеков Жакшылык Токтол районунун Терек Суу айылында чоңойгом. Аякта 5-класска чейин окуп, анан 5-класста Бишкекке бул жака келгем. Ошо 5-класска чейин окугам дедиңиз. Бул кичинеңизде, бул ММА'га чейин келгенче кайсы спорт менен машыккансыз? Эме? Күрөш. Бизде ошо күрөш, грэпплинг, анча-мынча вольная борьба. Ошо көбүнчө бирок грэпплингде көп жүрдүм да убактымчы. Ошол жакта көп тренировка кылдым. Биспорт жакта Гагарина Бахада Абдуллабек Кекенов деген грэпплер бар, өтө күчтүү грэпплер ал Кыргызстанда номер 1 да. Мен билишимче Кыргызстандан эч ким утуп алган эмес да ал грэпплерди. Ошол жакта кылдык. Ал жакта мен канча жыл кылдым? 3 жыл тренировка кылдым. Анан 3 жылдан кийин бул кайра Альфа профиге келгем да. Келиңиз анда акыркы жаңылыктарга кайрыла кетсек, жакында эле беттешиңиз болот деп эмнегедир болбой калды. Бул ден соолукка байланыштуу бир аз жылып калды. Ошол тууралуу өзүңүз кененирээк айтып кетсеңиз, эмне болду? Ооба, ошо 9 февралда Москвада Абдрахман Темиров менен ушташмакмын. Анан бир аз ошо мындай ден соолукка байланыштуу, анан весогонкада кичине туура эмес болуп калды. Ошо бир аз жаңылыштыктар кетип калды. Азыр уже машыгууга кириштиңиз да, машыгып атасыз да азыр? Ооба, азыр кайра эле тренировка кылып, машыгып учурунда жүрөбүз. Ал мисалы ошол беттеште сизге шанс бар болчу. Абдурахман Темиров чеченстандык мушкер, бул белгилүү эле мушкер, топко уже кирип калган мушкер. Ошол кайра сизге көрдүңүз да бойду. Ооба. Биздин мекендеш Бекболот Абдулла уулу менен беттеш анын үстүнө жеңишке жетти да, кайра эле сизге мындайча айтканда вызов таштады. Сиз даярсызбы? Ооба, мен ошону ушул Абдурахман Темиров менен 2 жолу ушундай болуп калды да. 2 жолу коюлду, 2 жолу ушпай калды. Ал кичине ойлоп атат окшойт, мени кичине коркуп атат же бир нерсе депчи. Коркпосом мен ошончо даярданбайт элем да. Корксом ушпай, ММА'ды ушуп эмне кылабыз биз, адамдан адам корксо. Анан ошентип сүйлөдү, анан мен менеджерге сразу эле жаздым, сүйлөгөн запись кылып алып жөнөттүм. Ал айтпады кийинки турнирге депчи. Мен айттым кийинки турнирге мен даярмын деп. Сразу айтыңыз дедим да. Кайсы веске болсо да 77 же 75 же 73 жыл любой веске даярмын деп айттым. Мындай сүйлөшүңүз, ошону бүтүрүңүз деп. Мен да аябай эме болуп кеттим, өзүм ошону укканда кайра ош бетер настройлор ачылып мындай күч алдым да. Азыр ошону сүйлөшүү жүрүп атат. Буюрса могул орозого чейин же орозодон кийин акыры ал экөөбүз ушташабыз да. Ал айтып кетпеди, биз беттешти көрдүк, беттеш ушунда көбүнчө күрөш ыкмасын колдонду. Туруп беттешкен жок да. Ал анан беттештен кийин айтып кетти, биз Жакшылык Мырзабековго катуу даярданганбыз. Күрөш боюнча, именно күрөш боюнча катуу даярданганбыз деп айтып кетти. Сизде көзүңүз жетип атабы күрөштөн, именно күрөш боюнча утуп койгонго?
Кандай баягы жеңүү ыкмаларын байкадыңызбы? Кантип кайсы жактан жеңилсе болот? Ооба, ал эме мындай ал ошо күрөшөт адил эле ушундай. Устан мен байкаганым буга контратака кылып, темп бериш керек да, чарчап калат алчы. Мындай мен ойлоймун, андан функционалкам күчтүү го деп мындай өзүңүздөр деле байкасаңар керек. Бойдо мен 3 раунд жакшы эле эметип калдым да. Көзүм жетет, иншалла утам аны буюрса. Анан сиздин беттештериңиз тууралуу сүйлөшсөк, сизде алдыда канча контракт бар? Эсей уюмунда. 3 бой калды буюрса. 3 бой калды. Сиз жашсыз, демек албетте сизде чемпиондук амбициялар бар. Чемпион болуш сиздин максатыңыз болуш керек, ошол өзүңүздүн салмак эмеңизде. Анан сизде Абдурахман Темировдон башка дагы ушул топтон бир өзүңүзгө кызык болгон бир мушкелер барбы? Кимдер алар? Ошол эле мисалы кечиресиз. Ошол эле мисалы топ 10до азыркы учурда Венер Галиев турат. Ал деген 46 жашта, адашпасам. Венер Галиев, алдыда Александр Матмуратов. Ошолордун бири менен мындай өзүңүз кызыгып карап көрдүңүз беле, да кимдер менен беттеш кылсам болот деп. Мен эме деп ойлогом. Буюрса мындан кийин, жеңиштен кийин эмен Даут Шахаев деген азыр уже 10 победа болду да серия. 10 победа болду. Буга чейинки кандай десек, убактылуу чемпионду кече жакында эле Мухаммед Коковдун үстүнөн жеңишке жетти. Демек азыр ал биринчи рейтингде биринчи орунда турат Даут Шахаев. Биринчи рейтингге чыкты. Чемпион Абдуллаис да ошентип ойлогом. Ошол достойный да азыр күчтүү да. Баягындай вызовду ыргытканда кээ бирөө мындай өз көзү жеткен немелерге мындай слабыйраактарга атайын ыргытат да, ошону көзү жетпей ошону утуп алайын деп мындай. Мен ошону Даут Шахаевди биякта сүйлөшүп атканбыз да, байкелер болуп ошого эметебиз деп, вызов ыргытабыз деп анан. Ошо Даут Шахаев азыр жакшы, аябай күчтүү. Ошо мен ченен элмек да меники. Акыркы баягы урушкан Наурел Пиртае деген ада топ 3кө чейин барган да, топ 3кө чейин барып. Ошо Даут Шахаевди уткан да бир жолу, экөөнүкү 1-1 да. Реваншта кийин Даут Шахаев утуп алган. Мисалы ага чейин, могул Абдурахман Темировго чейин сиздин адашпасам Амирхан Адаев менен да беттешиңиз болду. Ал дагы мушкер топ 7де турат экен да. Сиз алдан өтсөңүз болот. Себеби мисалы сиз Даут Шахаевга вызов таштайм деп атасыз. Бул туура деп ойлойм. Себеби ал уже жеңди, Алибаговду жеңди. Алдыда топто өзүнүн Амирхан Адаев менен урушпайт, Юсуп Раисов менен урушпайт. Ошол эле Хардесен Батиста ал эмеде Гран-приде урушат. Демек сиз вызов таштасаңыз толук түрдө кабыл алышы мүмкүн. Себеби Артем Резниковго сразу эле топту бербейт. Значит, сиз анда алдыда жеңишиңизди утушуңузга тилектешпиз. Вызов таштасаңыз Кудай буйруса көрүп калыш бар. Анан сизге кийинки суроом мындай болсун. Сизде азыр адашпасам 25 жашсыз. Сизде эйсейде чемпион болуп, чемпиондук курду коргоп ошол эле уюмда калыбы же чемпион болгондон кийин уже дагы дальше UFC мындайча айтканда акыртуу келип UFCге барыш дагы боло планда барбы? Буюрса ошо эйсейдин курун алып коюш биздин үчүн неме да, кыял да баягыдай. Анан UFCге деле эметебиз, аракет кылабыз буюрса. Главный тиги эйсейдин курун алыш керек. Анан учурда Бишкекте жашайсыз. Спорттон башка неменен алектенесиз? Спорттон башка эч нерсе тренировка кылабыз. Болду. Ооба. Жакында эле досуңуз Эдил Эсенгулов үйлөндү. Кечиресиз, бирок сиз планда барбы же пока алдыга сүрүп турасызбы? Билбейм, ошо мен да үйлөнүү ошо 2024 аракет кылабыз үйлөнгөнгө. Азыркы учурда ММА мушкери бир эле ошол октагонго чыгып эле урушуп койбостон
азыркы учурда могу замандын талабына ылайык өзүн өнүктүрүү, мындайча айтканда Инстаграмдан же башка бир жактардан өзүн өнүктүрүү, медиа тармагына чыгуу. Сиз өзүңүздү баягы Инстаграмдан же башка жактардан мындай тез чыгарып андай кылып турасызбы? Ошо бир аз ошол жактан слабыйбыз биз, медиа жактан айтат, негизи Инстаграмды жакшылап колдонуп, тез мындай тренировка учуруна сүрөттөрдү киргизип, баягы активный болгула депчи. Ошондой боло албай атабыз да, ачыгын айтканда. Ооба, бизде мисалы Кыргызстанда боецтер күчтүү. Ал жагынан талашсыз, баягы күрөштөн, стойкадан деле. Бирок негедир ушул медиа тармагынан бир аз аксап келет. Кудай буйрса бул интервьюңуздан кийин могул жерге сиздин Инстаграмыңызды чыгарып коебуз. Талып өзүңүздү медиадан өнүктүрүп, анан баягы жардам берет анча элечи ушу медиа тармагынан да. Мына жакында алдыда буюрса 9 мартта сиздин досуңуз Эдил Эсенкулов Гран-приде полуфиналдык, жарым финалдык беттеште мурунку чемпион Абубакыр Вагаев менен беттешет. Ал тууралуу оюңуз кандай ойлойсуз? Мындайча айтканда, орусча айтканда прогноз. Баягындай да. Мисалы өзүбүз экөөбүз чогуу жүрөбүз, чогуу эметебиз, тренировка кылабыз канча жылдан бери, мындай баягы жаттап каласың да. Характерин билип каласың, мындай күчүн бүт билесиң да. Анан мындай эме болот да, баягындай тигин баланы көрүп эле, анан мисалы Эдил кандай, Вахаев кандай деген билип ошол салыштырганда, мисалы Эдил мындай чыдамкайлуу да, аябай чыдамкайлуу, мындай кайтпас баягындай. Азыр мындай кетип атат азыр. Эдилдик азыр менимче бир 14пү, ошондой болуп калды победный серия. Мындай күч кубат берет да, баягы эме дагычы, мисалы көптөн бери утула элекмин деген дагы буйруса Эдил эметет да, мындай досрочно утат. Эдил баягындай победанын көбү досрочный Эдилдикичи, мисалы общий канча бой болсо анын бир почти көбү эле, бир 80%-дей досрочный победа болуш керек Эдилдики. Мындай мен ойлойм бир 3-чү раундтарда бир досрочный победа болот депчи. Тилектешпиз, утсун буюрса. Финалда Альберт Туметов менен беттешет, алда да утуп буюрса курдап келет деген ишеничтебиз. Бирок кийинки сөзүм Жакшылык Мырзабеков дегенде Кыргызстандан, ошол эле Бишкекте алсак, ММА сүйүүчүлөр эле таанышы мүмкүн. Айтайын дегеним, көчөдө тааныбай, көчөдө же башка жерде тааныбай, мисалы жаш балдар менен ушундай угушташып кеткен күндөр десек болобу, же мындай келишпестиктер болуп кетеби, мындай тааныбай эле ушундай болуп кеткен учурлар болгонбу? Андай учурларды эле билбейм, өзүм антип эметип жүрбөйм да көчөдө мындай. Баягындай. Жакпайт да, урушкан эле жакпайт, бир нерсе болгон ошондой ызычуу, анан жүр тияка, анан мындай болуп кетти дегендер вообще жакпайт андай нерселерчи. Билбейм, анан настроенияга жараша да, мисалы машина айдап кетип атканда деле баягы кичине мындай эметип кетедим да, жолдо. Так жакшы эле, ызычууну эч кылбайм, ызычуу кылбайм дагы. Кылса да өтө кыйын болуп, бир нерсе болсо да башым оорутпайм да, кетип калып же мындай эметип коем акырын эле. Эйсей уюмунда ар бир эле турнирлерди баарын эле көрөсүзбү? Айрыкча өзүңүздүн салмакта урушкан. Ооба, калтырбай көрөм постоянно. Ошо айрыкча өзүмдүн 70 килограммды бул жеңил вестегини калтырбай көрөм. Кандай ким кандай. Мен байкашымча Жакшылык Мырзабеков деген мен өзүм байкашымча уже топ 10-дун могу башында да. Себеби күрөштөн катуу, ошол эле Абдурахман Темиров убагында топто жүргөн күчтүү боецтердин катарында. Ошол күчтүү болсо эле сизге кайра узуп таштайт. Бул дегени сизди алдыда топ 10 эң күчтүү боецтер күтүп турат. Өзүңүз физически даярсыз, бирок кандай деп коет, кыргызчасын билбейм, бирок ментально уже даярсыз топ 10го кирүүгө. Ооба, психологически даярмын да. Биз ошо азыр
качанан ушу азыр ушул жашка келип уже азыр качанан топтогу балар менен мушташпайбыз, уже азыр ушул убакта мушташып утуш керек, даже чемпион болуп калыш керек да бул жаш эмедет мисалы мындай. Мен да ошондой буюрса даярмын деп өзүм ойлойм, психологический деле, физический деле буюрса даярбыз. Анда Заменаларына деле даярбыз, мисалы топко киргенден мисалы топовой боец болгондон топ 10го кирип калгандан уже замена болуп калат да пояска. Замена болуп калса ошондо айтат да ушундай деп. Пояска заменалар чыгып калат. Мисалы 1 ай калганда же ушундай топовой боец болсун ошо пояска замена мындай сурайт да, топ боецтерди сурайт. демек даярсыз. Кезектин акырында бул жөнүндө сүйлөгүм келди. Сиз жашсыз. Биздин ошол эле көп эле умушкерлер UFC деп жүрүп, UFCге деле мисалы алып атканда умушкердин жашына карайт да. Канча жашта? Бунун кандай мисалы 30дан ашканда ал иши толук деле мүмкүн эмес да. Ошо сизде келечек бар. Сиз али жашсыз. ACA'дин уюмун курууну алып келет деген ишеничиңиз бар. Сизде бардык тараптан күрөштөн ошол эле туруп деле беттеше аласыз. Сиздин бул эмеңизди, оюңузду толук мен өзүм сиздин көрөрман катары колдодум. ACA эмес дебизби? Адашпасам бул гонорарлар деле жакшы. Ооба. Сизге ийгилик анда алдыда беттештериңизге сизге рахмат. Ушундай вактыңызды бөлүп биз менен маек кылганыңызга. Бизде көптөгөн комментарийлер болду чынында. Ошол Жакшылык Мырзабеков менен алгыла деген комментарийлерди окуп, эч эле убакыт устура келбей, күнүгө алдык рахмат. Ошо кыргыздар байкашымча бизде кыргыздар да ММА'де жакшы эле колдойт мындай. ACA'га киргенде деле бир кыргыз боец чыкса астына комментарийси же лайкы көп болуп кетет да. Ошо кыргыз элибизге буйруса рахмат, баягы колдоп, коштоп, дем күч кубат берип, ошо интернеттен болсо деле аябай чоң жардам болот да, мисалы колдоп турса, өзүңө дем күч кубат берет, жакшы сөздөрдү жазып. Буюрса Кыргызстан желегин чоң ареналарда көккө көтөрөбүз буюрса. Алдыда жаракаттардан Кудай сактасын. Беттештериңизде жалаң ийгиликтүү, жеңиштүү болсун. Буюрса сизди ACA уюмунун курууну алып келип, Кыргызстанга жеңиш тартуулайт деген чоң үмүтүбүз, ишеничибиз бар. Рахмат. Буюрса.